Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Сүйүктүүсүн айтуусу келген адам эмне кылыш керек? Бул тууралуу өзүнүн пайдалуу кеңешин блогер Айзура Иманалиева бөлүштү. Бир учурларда адамдын психологиясы боюнча китептерге абдан кызыгып окуп жүрдүм. Алардын арасында эки адамдын ортосундагы мамиле канткенде узакка созулат деген оңдуу жерлери бар эле. Практика жүзүнө жакшы жыйынтыгын көрсөткөн бири менен бөлүшөйүн. Балким пайдасы тиет. Сүйүктүүңүзгө же жакын адамыңызга ачууңуз келип, аны жек көрүп жаткан учурда аппак кагаз алып чыгып, ичиңиздеги ал адамдын буга чейинки сиз үчүн кылган жакшы мамилесин, сизди тартып турган сапаттарын жазып чыгыңыз. Жазганыңыз да келбей жатса, анда бир аз туруп элестетип чыгыңыз. Сиздин ачууңуз жок дегенде 50% азаят. Үй бүлө куруп жашап кетүү да бир чеберчиликти талап кылат, турбайбы көрсө. Ата-эненин бактылуу жашап жатканын көрүп, чоңойгон бала келечекте чоң ийгиликтерге жетишет. Биз ошонун аракетиндебиз буюрса, деп жазды Иманалиева. Ошондой эле ал өзүнүн көрмандарынан наристе күтүп жатканын дагы сүйүнчүлөдү. Эскерте кетсек, Актаңдай төкмө акын Элмирбек Иманалиев менен Гүлбүбү Орозкул кызынын кызы Айзура Иманалиев социалдык тармакта активдүү колдонуучулардын бири. Маалымат булагы Заман KG.